Эфир сулантабыз, нардактуу каармандар, тыңдап, жакшылап угуңуздар. Анткени студиябызда бизде Бактыгүл Исмаева УК менен коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыз жакшыбы? Азыркы учурда кайрымдуулук фонддун ишмердүүлүгү кандай жүрүп атат? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бул УК менен кайрымдуулук коомду азыркы күндө баягы жаңы бала төрөлгөндөй түзүлгөнүнө 2 жылдан араң эле ашты. Ошондой болсок дагы бизде коомчулугубузда жакшы адамдар, жакшы инсандар бар экен. Ошолордун жардамы менен ушул коомдун түзүлүп калганына өтө биз майыптар, айрыкча кубанычтабыз. Аз да болсо иш алып барып атабыз. Өкмөтүбүздөн, кайрымдуу боорукер адамдардан жардамдарды көрүп атабыз. Өз алдынча дагы мамлекеттик өкмөттү карап туруп алган жокпуз. Өз алдынча дагы жумуш, дыйканчылык менен иштеп атышат азыр балдар. Биздеги азыркы маалыматтар ушул. Айтып калдыңыз, көптөгөн көмөктөр, жардам көрсөтүүлөр болуп атат деп. Ошол тууралуу кененирээк айтып бербейсизби? Ким тарабынан? Эми бизде жакшы сөз бар да. Ул жакшысы бул атанын даңкы дейт. Бизде ошондой кыргызымда, кыргыз элимде жакшы баягы намыстуу, боорукер, кемпил адамдар бар экен. Ошолорго эң алдыңкылардан деп айта алам. Бул KG Group компаниясынын, курулуш компаниясынын президенти деп айтсак болот. Бул Имамидин Ташев мырзабызды мен эң мындай мактануу менен айта алам. Анткени менин аркамда коомдо бизде майыптар турат. Ошолордун баардыгы сүйүнүп, өзүнүн бир тууганындай, өзүнүн агасындай, инисиндей көрүп, ал мырзабыздан, Имамиди мырзабыздан жардамдарды алганда ушунчалык кубануу менен сүйүнүп алышат. Бул KG Group компаниясынын жетекчиси Имамиди мырза менен иштешип калганыбызга 3 жылдан ашып калды. Кудайга шүгүр, дайыма бизге ушул кайсы күндөр болбосун, эмне сурап барышса, кур кетирбейт. Биз аларды мисал кылып айта алсак болот. Биз 2 июнда, мына ушул эле жылы 11-июнда, жок 11-июнда эмес экен, 6-июнда 2018-жылы Уруз айт болбоду. Уруз айтта бизге 350дөн ашык адамдарга жардам берди. Ал жерде коробкаларга салынган ичиндеги ушул биздин майып адамдарга керектүү, күнүмдүк турмушка керектүү тамак аш менен, кээде болсо ысык тамак менен, ушулар менен каржылап кетет. Биз бул KG Group компаниясынын жетекчисине эле эмес, ал жерде иштеген кызматкерлердин бардыгына да ыраазыбыз. Бардыгы бир туугандай болуп, бир үй бүлөдө жашагандай болуп, ушул биздин майыптарга жакшы мамиле менен ошол берген жардамын дагы бөлүп жайнап, ысык тамагын берип узатышат. Бирок бул биздин эле коомдогу майып адамдарга жардам берип аткан жок. Менин билишимче, мына июнда, бул балдар күнүндө 2018-жылы эле, мына ушулку эле жылкы айтып көрсөм, Беловодскийдеги балдар үйүнө берген жардамдары абдан көп экен. Ал жерге жылда барып, ушул эмнелерге муктаж болгонун баарын камсыз кылып турат экен. Ошондой эле кайра эле ушул эле айда 2018-жылы улуттук патриоттук сезимдерди жана кыргыздын рухун көтөрүү боюнча бизде кыргыз жана казак чек арасы бар. Ошол жерлерге дагы желекти көтөрүү боюнча ошондой эле Ошто, Балыкчы шаарында дагы ушул демилгелерди көтөрүп, ал жерде да туу көтөрүү аземинде катышып, чоң жардам көрсөтүп келатат. 22-августта дагы Ыйык Курманайтка карата 600дөн ашык үй бүлөлөргө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эттерди таркатып берди. Эми биз башка жерден деле бир жардамдарды алганбыз, бирок мүмкүн алар мындай кичинекей бир белек бечкек берсе, бул жерде ысык тамагы менен, жылуу мамилеси менен, бир башкача бир мырзалык өтө чоң бир касиеттер бар экен да, бул Имамиди мырзанынчы. Биздин майыптар дайым ошол ыйык күндөрү, орозо айтта, курман айтта кадимкидей ушул Имамиди мырзаны күтүп калат да. Айт күндөрү биздин майыптарыбыз күтүп калат. Бүт баарын убакыт саатына тактап жазып келиптирсиз, бир да сөздү калтырып калбайын деп. Айтсаңыз, KG Group курулуш компаниясы менен алгач ирет кантип иштешип калдыңар? Мен эми массалык маалымат каражатында биздин ушундай
намыстуу патриот мырзаларды абдан сыйлап карап жүрөбүз да, эми биз дагы баягы сыртта калбайбыз да. Анан өзүбүз да тем более мындай майыптар менен иштешип атсак, бизге бул иш-чаралар керек. Мүмкүн биз дагы ушинтип майып болуп отура бербей, биз дагы ушинтип жардам көрсөтүп каларбыз бир нече убакыт, бир нече жылдардан кийин. Ошон үчүн бизге Имамиде мырзанын иш алып баруу ушундай демилгелери, патриоттук сезими, кыргыз деген, кыргыздын рухун көтөрүү ушунчалык баягы ак калпактуу кыргыз элин калтырып койбойн ушундай оор күндөрдө өкмөт жардам бербесе биз жардам берели деген эң чоң касиеттерин сыйлап, биз бул бала менен иштешпесек болбойт, бул мырзанын жакшы касиеттерин алышыбыз керек деген үмүт менен биз катаркулуу кайрыламыз. Катаркулуу кайрылсак бизди четке каккан жок. Мына ушу 150-200дөн ашык адам болсо дагы ушул майыптарды күлүп жайнап, баардыгын ушул убактысын бөлүп, колун кармашып ар бирин. Анан ал болсо дагы ушул майып адамдарга кичине эме берет экен, мындай дем берет экен. Ошентип биз иштешип калдык, бизди четке каккан жок, катыбыз ошол бойдон калбай, бизди чакырып, жардамдарды берип келатат. Мына азыркы күнгө чейин биздин майыптардын атынан мен өтө ыраазычылыгымды билдире алам. Алар өздөрү дагы ыраазычылык катыбызды жазып, мекемесине алып барып билдиргенбиз. Биздин майыптардын колунан келген иш ушул болсо эмне кылалы, жок дегенде ыраазычылык катыбызды берели деп ошондой иш алып барып турабыз азырынча. Туура айтасыз. Чынында биздин кыргыз элибизде боорукер адамдардын көптүгү чынында жүрөктөп кубандырат. Айтсаңыз, бул кайрымдуулук фондун ачууга сизге эмне түрткү болду? Кандай учурларда эмне болуп ачып калдыңыз? Же болбосо сиздин ушундай бир окуялардан улам ачууга туура келдиби? Ооба. Рахмат, бул өтө орчундуу жана абдан оор суроо мен үчүн. Анткени мен көп үй бүлөлүү адамда ата-энемден төрөлгөнбүз. Биздин үй бүлөбүздө 13 тууган. 13 тууганымдын 6 ушундай дүлөй дудук сүйлөбөйт. Анан биз бала кезекте, андан кийин турмуш менен, үй бүлө менен багы мамлекетте иштеп жүрүп, биз анчалык мен бул майып адамдардын тагдырына анча маани бербептирмин. Бирок баягы убагы келет экен, бул жарылчу нерсе экен. Ушул бир туугандарымдын социалдык маселелерин чечүүдө өз укуктары тебеленип биздин мамлекетте абдан ылдый жакка түшүп кеткен үчүн мен бул коомду ачууга туура келди. Анткени бир туугандарым жардамсыз калды. Кандай десем жардамсыз калды дегенде, бир мекемеге барса котормочусу жок. Докторлорго көрүнөйүн десе котормочусу жок. Алган пенсиясы 3000 сом болсо, анан бардык жерде кыйналыштар болду. Карап турсам, менин эле бир туугандарым эмес, Кыргызстандагы бардык эле билип калды, азыр бийлик бутактары. Оор маселеде турат булар. Булардыкы ушул социалдык маселелер чечилбей, мисалга айтып кетсем, батир маселеси чечилбей жашаган жерлери жок. Пенсиясы аз, балдары садиктен кыйналышат, бала бакчадан, мектепке барганда кыйналышат. Биздин толук кандуу адамдардай болуп, балдары жакшы жогорку билим алалы десе, ал жакта контракттарды төлөй алышпайт. Ушинтип негизги булардын социалдык маселелери оор турмушка туура келгендиктен биз буларды, ушул коомду өзүбүзчө ачып, өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, биз өзүбүз дагы аракет кылып көрөлү, өкмөттү карап отура бербейли деген жакшы максаттар менен ачтык. Анткени көптөгөн тоскоолдуктар болду, бирок биз тоскоолдуктарды мына 3 жылдан ашып 4-жылга кетип баратат. Буюрса жеңип келатабыз. Бийлик бутактары, эл депутаттары, өкмөтүбүз биздин маселебизди абдан билет, бирок өкмөтүбүз жактан жакшы жардам боло албайт да. Ушул эфирден пайдаланып айтып кетет элем. Мүмкүн президентибиз Сооронбай Шарипович дагы бизди сыртта калтырбай, ушул майыптарга жакшыраак жардам берсе, көңүл бурса, ушул биз катары эле толук кандуу биздин мамлекеттен окушса, билим алса, жашарса деген оюбуз, тилегибиз бар. Ушул Кандай учур болбосун, мына KG Group курулуш компаниясындагы президенттер сиздер үчүн көздүн көмөгүн көрсөтүп келет. Бул аябагында жакшы көрүнүш. Иштешип жатканыңарга канча убакыт болду? 3 жылдан ашып калды. Буюрса 3 жылдан ашып калды. Эми бул мындайда баягы бизде абдан намыстуу биздин кыргыз элим деген мырзалар, кыздар, айымдарыбыз көп. Бирок ошонун ичинен эргелип отуруп, мына өзү эле көрүнүп калды. Эл
эренгимдин тааныйт экен. Бардыгы мына карап көрсөңүздөр биздин экенибиздин өнүгүнүшүнө ушул бардык жакшы салымдарын кошуп жүргөн Кыргызымдын эң жакшы күчтүү патриот адамдар бар. Аларды мына кандай деп коет, уурту курч эмес деп коебу. Ушунун негизинде биздин ушул балдардын, ушул мырзалардын катарына алдыңкысына мен Имамиде мырзаны айта алам. Анткени ал жаштыгына карабастан ушул алган тарбиясы, билимин, баардык болгон ой максаттарын ишке ашырып мына элим деп келатат. Ушул эле элдин арасында ушул майыптарга, айрыкча аз камсыз үй бүлөлөргө абдан чоң жардамдарын көрсөтүп, эч качан аларды унутпайт. Мындай ушул майрамдарда болсун, өзгөчө жанагындай биздин ыйык күндөрүбүздө, орозодо, Курман айтта эч качан бул аз камсыз үй бүлөлөрдү унутпайт, айрыкча майыптарыбызды унутпайт, жардам берип келатат. Азыркы күнү кайрымдуулук фонддо канча адам бар? Негизинен бизде бул кыргыз азиздер жана дүлөйлөр кому бар да, биз бирок ал жактан өзүбүзчө ушул дүлөй дудуктар азиздерден бөлүнүүгө аракет кылдык да. Бирок болбой эле ал жакта мүмкүн туура эмес иштерби же мүмкүн ал жактан толук кандуу маалымат ала алышпайбы, азиздер да биздин арабызда бар. Республика боюнча 5000ден 10.000ден ашык негизи азиздер жана дүлөй дудуктарды кошкондо, бирок менин комумда азырынча 2000ден ашык. Бардыгын кошкондо 5000, бирок республика, региондорго биз жете албайбыз. Анткени бизде каржылоо маселеси өтө оор турат, жаңы ачылгандыктан. Эми убагы келсе бардык ушул республика боюнча дүлөй дудуктар боюнча бардык маселесин чечүүгө, ошолор менен бирге болууга аракет жасайбыз деп ойлойм. Алдыңкы күндөрү кандай иш-чараларды кылайын деп турасыздар? Биз жакында эле мына көз көрөш жаз жарыш дегендей ушул дыйканчылык менен аракет кылдык. Өздөрү булар сүйлөбөсө жок дегенде ушул мындай кара күчкө булар абдан жакшы иштешет, ынтымактуу, өтө ишенимдүү адамдар, бири-бирин абдан колдошот, улуу кичиде бөлүшпөйт, сен улутка да бөлүшпөйт, кыргызсың, орусуң деп башка улуттарга бөлбөйт, баардыгы биримдиктүү. Ушул кыйналсак да биз дыйканчылык, картошка, жүгөр менен аракет кылып түшүмүбүздү алдык, бирок баалдый болуп тургандыктан бир аз күтүп, бала чакаларын багып, батирлерден батирге көчүп, эл катары кыйналып, ушундай жашоону өткөрүп атышат. Өзүбүз менен өзүбүздү камсыздап атабыз да. Анан бирок ушундай учурларда бизге Имамиден Ташевка окшогон эң күчтүү патриот мырзалар эстен кетпейт экен, унута албайбыз ал адамдардын жакшылыктарын. Азыркы учурда экран аркылуу дагы балким айрым инсандар көрүп атса керек. Сиздерге кайрылабыз десе, телефон номериңизди айтып койбойсузбу анда кыскамызга? Жакшы болот, рахмат. Кайрымдуу адамдарыбыз көп болсун. Бардыгына ийгилик каалайм. Эң негизгиси бул жашоодо адамдар майып болуп төрөлбөсүн. Эгерде майып болуп төрөлүп калса, бул тагдыр экен деп эмне кылабыз? Тагдыр. Бирок жардам берем деп калса, биздин эшик ачык. Рахмат барыңыздарга. 0707 73 15 74 ушул телефондорго кайрылса болот. Жана ошондой эле социалдык тармактардан издеп кайрылсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат. Вактылы ишиңиз оң болсун. Бүт баары Кудай буйруса алдын күндөрдө жакшы болот деп ишенебиз. Бүгүн бизде студияда Бактыгүл Смаева Укмени коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү болду. Эфирибизди алда карай улантабыз.